Саламатсыздарбы, урматтуу студенттер, урматтуу окуучулар. Сиздер менен кайрадан экран аркылуу көрүшкөнүздөн аябай кубанычтабыз. Сиздердин күндөн күнгө жараткан ийгилигиңиз менен кубанычтабыз. Ийгиликтин аркасында ийгилик жарата бериңиздер. Биз сабактарга улайбыз. Бул сабагыбызда биз сабакты өтөдөн мурда өткөн темалар, өтүлгөн сабактар бир катар башкыртып алайлы, бир общий картинка алып алайлы, андан кийинкисине өтөбүз. Эсиңизде болсо биз өткөн сабактардан I, we де he, she өттүк, анан to-дан I work, do I work деп өттүк, андан кийин me, him, her дегендер өттүк, анан why, how, when, what дегендер өттүк, андан кийин into, from, I live in Osh, I go to Osh дегендер өттүк, андан кийин сен жазбайсыңбы, don't you write, алар келишпейби, don't they come, ушуларды андан кийин you work, don't you, сен иштейсиң ошондойбу, they come, don't they, алга чейин убакыт өттүк, am, pm, past, to, көтө, ушуларды өттүк. Андан кийин ушу менен уже to have-га өтүп кеттик. To have-ды I have, do I have, I don't have. Андан кийин must. Мен кылышым керек, иштешим керек, барышым керек. I must, I must not. Али ошо учурда экинчи варианты. I have to, do I have to, I don't have to. To have-ды болсо I have I have not. Ушуларды өттүк. Андан кийин 80 сөздү үйрөндүк. Сөздү оңой жаттоонун жолун үйрөндүк. Аны фонетиканы үйрөндүк. Фонетиканын кантип окуш эрежеси, жазыш эрежесин үйрөндүк. Аны дагы ушуга дагы өтө терең маани берип коюңуз. Себеби бул дагы to be эле маанилүү. Андан кийин to be өткөндө to be бул сүрөттөр экенин өттүк. Артиклдар өттүк. Артиклда жана d деген, n, d деген артикл бар экен. Ал эми ошол менен биздин акыркы темабыз ушул болду. Андан сырткары биз туура эмес эчтерди өтөбүз. Сиздер топиктерди айтып атасыздар. Ал эми азыр бир катар өткөн темалар боюнча мугалимиңиз бир катар ар жерден сурайт. Төмөнгүчө мисалы үчүн мен эле сурагандай, ал аялдарга котормосу кандай? Мен ушуну кыргызча айтам, сиз ошону англисче которуңуз. Ал аялдарга тиешелүү. Кандай болот? She, эң сонун. Сен кече жазган жоксуң. Кандай болот? You didn't write. Эң сонун. Аларды аларга. Them, эң сонун. Кимдики? Whose, жакшы. Биз кийин Бишкекте жашайбыз. We will live in Bishkek. Эң жакшы, эң сонун. Телефон иштебейби? Doesn't phone work. Эң сонун. Мугалимдер келет. Ошондойбу? Teachers come. Don't they? Жакшы, эң сонун. Ручканын сыясы жок. Сыя деген ink деген сөз. Pen doesn't have ink. Pen has not ink. Жакшы. Сиз кече мага чалышыңыз керек беле? Did you have to call to me yesterday? Чалышыңыз керек беле болду туру. Алкоголду кандай которулат эле? Alcohol. Жакшы. Date деген кандай маанилер бар эле? Date. Дата, курма жана дагы жолугуу. Эң сонун. Андан кийин to be өттүк, to be боюнча. Алар мугалимдерби? Сиз мурда Бишкекте болгонсузбу? Эртең сабакта болосузбу сиз? Ал эмне? Ушул сыяктуу, жакшы, котормосун билиңиз. Андан кийин артиклы, жана n артиклы кандай артиклдар экен? Белгисиз артикл экен. Деген үнсүз тамганалына, ал эми n деген үндүү тамганалына коюлат экен. Ал эми d артиклдары бул белгилүү артикл экен. Белгилүү артикл конкреттүү ушул тигил деген стата ташыналына коюлат экен. Жакшы. Ал эми биз өтүлгөн темалар бир катар кайтып алдык. Мугалимиңиз ушуну ар бир өткөн теманы ар жерден сизден сурайт. Сиз ошону жооп бериңиз. Ал эми автомат медиация бул сизге жеңил болот. Андан сырткары сиз азыр эмне кыласыз? Айтып бересиз. Менин кече тапшырма берген үй бүлөм жөнүндө ар бириңиз топиктерди айтасыз. Ал эми мугалимиңиз топигиңизди угайт, туура эмес айтсаңыз коррективге кылат. Ал эми билбеген сөздөрүңүздү жазып бересиз. Ал эми сиз ошо акырында ошо туура эмес ошол жаңы үйрөнгөн сөздөрдү бир катар быштайсыз. Топиктер айткандан кийин туура эмес этиштерди мугалимиңиз ар жерден сурайт, сиз ошону жооп бересиз. Андан кийин биз
ушуларды кылгандан кийин буюрса уже кийинки сабакка өтөбүз. Ал эми биз бүгүнкү өтө турган темабыз кандай болот? Бүгүнкү өтө турган темабыз биз кимдики деген суроого жооп берген ата сөздү өтөбүз. Анан дагы түбүгө байланыштуу дагы бир тема өтөбүз. Биз эсиңизде болсо биз биринчи ата тоштордон ким деген суроого жооп берген ата тошту өткөнбүз, туурабы? Бул I, we, you, they, he, she деп ушуларды сиздерге өткөн элек, туурабы? Ал эми азыр биз кимдин деген суроого жооп берген ата тоштор өтөбүз. Кимдин деген суроого жооп берген. Бул менин деген my болот. Ал эми сенин, биздин деген our. Ал эми сенин, силердин, сиздердин дей турган болсоңуз your. Ал эми биз алардын дей турган болсоңуз they. Ал эми ал баланын дей турган болсоңуз his, ал кыздын десеңиз her, ал нерсенин десеңиз its болот. Не болду? Кимдин деген суроого жооп берсеңиз автоматтык түрдө табасыз. Ал эми андан кийин биз кимдики деген суроого жооп берген ата тошту өтөбүз. Кимдики? Бул меники, сеники, биздики дегенде, я? Меники деген бул mine. Меники деген mine. Ал эми биздики деген ours. Эсте кошуп коесуз. Ал эми сеники, силердики дей турган болсоңуз, анда yours болот. Ал эми алардыкы дей турган болсоңуз, анда theirs. Анын кыздарга тиешелүү, балдарга тиешелүү his, ал кыздын дей турган болсоңуз hers, ал нерсеники десеңиз its. Караңыз, кимдин, кимдики деген суроого жооп берген. Бул кандай колдоносуз? Бул менин ручкам деш үчүн не дейсиз? This is my pen дейсиз. Бул не болот? Бул менин ручкам болот. Кимдин ручкасы? Менин ручкам. Ал эми ушул эле нерсени бул ручка меники деп айткыңыз келсе, анда не болот? This pen is mine. Көрдүңүзбү? Эми мааниси өкө окшош эле. Мен сизге тиешелүү экендигин айтып атасыз. Бирок эмне деп атат? Бул менин ручкам деп бул суроого жооп берип атасыз. Ал буда болсо бул ручка меники деп атасыз. Көрдүңүзбү? Окшош эле, мааниси окшош. Меники десеңиз деле сиздики түшүнүктүү. Бул меники десе, менин ручкам десеңиз деле ал деле түшүнүктүү, сиздики. Бирок айтканы келгенде бул айырмачылык келип чыгат. Көрдүңүзбү? Бул менин ручкам болду, бул ручка меники. Угулуш эки башка болот, туурабы? Бирок мааниси бир болот. Эми бул this болду. Эми ушуну карайлы, сиз that деген сөздү колдонсоңуз болот. That деген бул ошол деген сөз. Эми ошол ручка меники десең, that is my pen. Ошол менин ручкам дейли. Ал эми ошол ручка меники дей турган болсоңуз, that pen is mine. Көрдүңүзбү? This деген бул экен, ал эми that деген ошол тигил. Ал эми ушунун көптүк саны, ушулар менин ручкаларым десеңиз, анда не болот? These are деп айтасыз. These are my pens. Булар менин ручкаларым. Не болот? Бул s мүчөсү көптүк санды билдирет. Ал эми a деген не бол? A бул көптүк санга артикл болуп берет. Ал эми these are my pens болсо, бул ручкалар меники болду. Ал эми тигил ручкалар дей турган болсоңуз, анда this'тин өткөн жагы those болот. Those are my pens. Тигилер менин ручкаларым. Ал эми ушун эле көптүк санда this бул ручкалар меники дей турган болсоңуз, these pens are mine. Бул ручкалар меники. Ал эми буда тигил ручкалар меники десеңиз, those pens are mine. Караса, бул жекелик саны болду. Ал эми бул болсо көптүк саны болду. Бул көптүк саны, бул жекелик саны болду. Бул деген сөздү билдирди. Бул болсо тигил, ошол дегенди билдирет. Ал эми көптүк саны ушулар дей турган болсоңуз these болот экен. Ал эми тигилер дей турган болсоңуз those болот экен. Айталы. Бул менин ручкам. This is my pen. Бул ручка биздин ручка. This is our pen. Бул сенин ручкаң. This is your pen. Бул алардын ручкасы. This is their pen. Бул анын ручкасы. This is his pen. Анын ручкасы.
бул this is her pen. Бул анын ручкасы. This is its pen. Ал эми бул ручка меники. This pen is mine. Бул ручка биздики. This pen is ours. Бул ручка силердики. This pen is yours. Бул ручка алардыкы. This pen is theirs. Бул ручканыкы. This pen is his. Бул ручканыкы. This pen is hers. Бул ручканыкы. This pen is its. Түшүнүктүү да? Жепшелик. Эми биз эмне үчүн бул теманы азыр өтүп атабыз. Буга чейин эмне үчүн өткөн жокпуз? Себеби дегенде сиз кече топик айттыңыз, өзүңүз жөнүндө айттыңыз. Ошолдо айтып атасыз. My name is деп атасыз, туурабы? My name is Асан деп атасыз. Менин атым Асан деп атасыз. Эми my name дегенге сиз иттин ордуна коюп атасыз. Себеби my name деген бул түшүнүк да, менин атым болуп атат. Бир түшүнүк болуп атат. Ал эми өзү эреже боюнча эмне болот? It is болуш керек, туурабы? Биринчи атадоч, анан кийин etиш келди. Эми сиз ошо иттин ордуна my name'ди койгон үчүн itти колдонбой атасыз. А бирок эмне атат? Iттен кийин is келет эле, ошол эреже колдонуп атат. It is'дин ордуна my name is деп атасыз. Ал эми суроо бергенде, менин атым Асанбы дей турган болсо эмне болот? Is алдына чыгат, туурабы? Is my name Асан. Ал эми менин атым эмне дей турган болсо эмне болот экен? What is my name? А сенин атың эмне? What is your name? Келип чыгышы ушудан келип чыккан. Көрдүңүзбү? Сен her name is, my name is, her name is, our name is. Суроо бере турган болсо эмне болот? Is алдына чыгат. Ал эми why, how, when, what суроонун ар дайым алдына келет. Эмне билесиздер? Түшүнүктүү да? Жакшы. Демек, азыркы үйрөнгөндөрүбүз, буга чейинки үйрөнгөндөрүбүз бул кимдин деген суроого жооп бергендерди үйрөндүк. Андан кийин кимдики деген суроого жооп бергендерди үйрөндүк. Андан кийин биз мисал келтирдик. This деген бул экен. This is my pen. Бул менин ручкам. Ал эми ошонун көп саны these are my pens. Бул ручкалар менин ручкаларым. Ал эми this pen is mine. Бул ручка меники. Ал эми бул ручкалар биздики дейт үчүн these pens are mine. Көп саны. Ал эми ошол ручка меники десеңиз that pen is my that is my pen. Ал менин ручкам. Ал эми тигилер менин ручкаларым десеңиз those are my pens. Ал эми that's my pen. Бу ал мен ошол менин ручкам, ал эми ошолор менин ручкаларым. Тиешелүүнү айттык. Жакшы. Эми сиздер буга чейин уккансыздар, Асландын ручкасы десеңиз, эмне болот? Асан's pen. Ой. Асан's pen. Асандын ручкасы дегенди биле туруңуз. Эми ушул эле нерсени мына S деген эмне болот? Дын деген мүчөнү билдирип атат. Асандын. Эми ошол эле дын мүчөсү of деген дагы синоним. Эми ушу Асандын ручкасы дегенди сиз pen of Асан десеңиз болот. Өкө тең Асандын ручкасы, бул дагы Асандын ручкасы. Өкө синоним. Түшүнүктүү да? Асандын ручкасы болду. Жакшы. Азыр муну сүрөткө тартып алыңыздар. Жазып алыңыздар. Андан кийин биз бул жагын өчүрөбүз. Кийинки өтө турган темабыз бар. Анда эмесе биз бул жакты түшүнүктүү болду силерге. Эми биз азыр өтө турган темабыз бул continuous tense деп коет. Continuous tense бул ошо узакка созулуп бүтпөгөн чак деп эсептелет. Биз to do боюнча айтпадык. To do боюнча I work десе бул иштейт экен деп түшүндүк турбу? I will work десе бул кийин иштейт турбайбы? I work десе бул мурда иштеген экен деп түшүндүк. Ал эми to have акчам бар, үйүм бар, машинам бар, мунун бар, түшүнүктүү болду. Ал must ошол эле to do да кыймыл аракетти мен кылышым керек, барышым керек, турушум керек, жашышым керек, сүйлөшүм керек, керек дедик турбу? Ал эми азыркы өтүп аткан тема continuous tense бул узакка созулуп бүтпөгөн чакта сиз кыймыл аракетти кылып жаткан болосуз. Сүйлөп жатасыз, бирок бүтө элексиз. Уктап жатасыз, бирок ойгоно элексиз. Бара жатасыз, бирок жете элексиз. Олтуруп жатасыз, бирок олтуруп бүтө элексиз. Түшүнүп жатасыз, пока түшүнө элексиз. Процесстин үстүндө боло турган болсоңуз, анда бул тема continuous tense. Continuous tense. Бул ошо узакка созулуп бүтпөгөн чак. Эми биз деле ушул эле формуланы жанагы эле бул теманы дагы жанагы эле формулага салып үйрөнөбүз. Ал эми сиз түбүнү түшүнүп калдыңыз бир топ. Түбү боюнча эмне дегенбиз? Биз кыймыл аракет сүрөттөлүш учур чакта, келер чак жана өткөн чакта
Кимдир бирөө кайсы жерде же кандай болуп турган болсок, учурчак келер чак жана өткөн чакты кылабыз дедик. Ал ошого эле суроо беребиз. Суроо бере турган болсо оң жооп жана тескери жооп беребиз. Сиздерге ушул тааныш таблица. Ал эми to be боюнча мен болуп турам деш үчүн эмне дедик? I am дедик. Ал эми he, she, it болуп турат деш үчүн he, she, it, is дедик. Биз болуп турабыз деш үчүн эмне дедик? We, you, they, дедик. Ал эми суроо бере турган болсок эмне кылабыз? Am'ди алдыга чыгарып коебуз. Am, I. Ал эми is, he, she, it. We, you, theyге суроо бере турган болсок, аны алдыга чыгарабыз. We, you, they. Тескериси эмне болот экен? Not кошуп коебуз. I am not. He, she, it'тин тескериси he, she, it is not. We, you, they'din тескериси we, you, they are not. Тескери болду. Ал эми келер чагында эреже бардыгына окшош дедик. Бүт барыгына I, we, they, he, she, it will be. Суроо бере турган болсок, will'ди алдыга жылдырабыз. Will I, we, they, he, she, it be. Тескериси бүт барыгына I, we, they, he, she, it won't be. Won't be. Ал эми өткөн чакта жекелик сандыкы was болот дедик турбу? I, he, she, it was. We, you, they'дин өткөн чагы we, you, they were. Турбу? Суроо бере турган болсок эмне кылабыз? Was'ди алдыга чыгарабыз. Was I, he, she, it. Ал эми көп сандыкы дагы эле ошондой эреже were, we, you, they. Тескерisi I, he, she, it жекелик санды өткөн чагы was not. Ал эми көптүк санды өткөн чагы we, you, they were not. Ушинтип биз to be өттүк. To be эмне кылды? Кыймыл аракет жок буда, жөн гана сүрөттөп коебуз дедик. Эми эсиңиз болсо биз to do'да мен иштейм деген I work эле турбу? Эми сага иштейм болсо I work to you. Мен сага ошто иштейм I work to you in Osh. In office деп ал жагы кеткен болчу. Суроо бере турган болсок эмне дедик элек? Do I work to you in Osh, in office деп кеттик элек го. Жана why, how, when, what деген тактоо суроолор эмне кылган? Бардыгы могу суроонун will, do, does, did ошону мурдагы өткөн темада алдына келди эле го. Эми ошол эле эреже бул to be'де дагы кудум ошондой эле колдонулат. Мисалы үчүн мен Оштомун, I am in Osh. Мен Оштомунбу? Am I in Osh? Эмне үчүн мен Оштомун? Why am I in Osh? Көрдүңүзбү? Эмне үчүн сен in Osh'та болосуң? Why will you be in Osh? Эмне үчүн ал Osh'та? Why is he in Osh? Эмне үчүн сен Osh'тасың? Why are you in Osh? Сен кайда дегенде? Where да? Эми сен ал кыздарга тийишет. Ал кайда? Кайда болгон мурда? Where was she? Сен кайда болгонсуң? Where were you? Демек биз өткөн why, how, when, what, where деген ошол тактоо суроолордун бүт бардыгы бул мына суроонун алдына келет экен. Биз буга чейин өтүлгөн темалардагы алдыда өтүлө турган темалардын бардыгында бул суроосу ошонун алдына эле тактоо суроолорду коюп кете беребиз. Маселе эч кандай жок. Ошол эле тудагы эреже буда кандай болсо ошондой колдонуп кете берет. Түшүнүктүү да? Эми бул тактоо суроолорду колдонушту үйрөнүп алдык. Ал эми биз не дедик? Бул кайсы бир кыймыл аракетти кылып жатасыз, бирок бүтө элек болсоңуз, анда бул continuous tense дедик, турбу? Эми бул continuous tense'дин формуласы жакта чырып коелу. Continuous tense'in формуласы не болот экен? Бул формуласы to be. Мына эреже I am, I am not. Ушул көрүнүш, бул to be эрежеси. Не кыласыз? Сиз ошого бир этишти кошосуз. Глаголду кошосуз. Отуруу, туруу, ойлонуп, кыймыл аракет болсо этишти коесуз. Этишке андан кийин ing'ни кошуп коесуз. Бул кыймыл аракеттин үстүнө бул continuous tense болуп калат. Формулага салсак, не болот экен? I am бул ошол формула. Андан кийин болот этиш. I am work, турбу? Этиш. Не кыласыз сиз ошого? ing'ни кошосуз. Демек I am working.
I work неле? Бұл иштейтініңіз. Вообще-то иштейтініңіз. Сіз адат сізге дайым иштейсіз. Әлем бұл I am working болып отырған болса ғой. ING-ні қошыңыз. I am working. Сіз иштеп жатасыз, бирок бүтөлексиз. Әлем бұл ошо түдүдөн айырмаланып, мастан айырмаланып, бұнда уақытты көрсөтүш керек. Түдү мастан айырмаланып. Бұл да кыймыл аракет, алар да кыймыл аракет. Бирок эмне болот? Бұл кыймыл аракеттин үстүндөсүз. Ошон үчүн мына убактысын көрсөтөсүз. I am working now. Мен азыр иштеп жатам деп айтасыз. Көрдүңүзбү? Иштеп жатасыз, бирок азыр. I am working now. Ал иштеп жатат. He is working now. Биз иштеп жатабыз. We are working. Ушул эле этишке, ушул эле түбүнүн формуласына бир этишти кошосуз, ING-ни кошосуз. Бул кыймыл аракет кылып жаткан болосуз, бирок бүтө элексиз. Кеп жеңил өтө жөнөкөй. Бул тема деле эмес. Оп, оңой. Түбүнү билсеңиз, бул жагы жеңил болуп кетет. Айтпадыкпы? Түбү бул асан болсо, бул асанбек. Көрдүңүзбү? Жеп жеңил, жөп жөнөкөй. Эми, жалпы жана табис боюнча бир катар кайталап коелу. Мен азыр иштеп жатам. I am working now. Мен иштеп жатамбы азыр? Не болот? Am I working now? Мен азыр иштебей жатам. I am not working. Мен эртең иштеп жаткан болом. I will be working tomorrow. Мен эртең иштеп жаткан боломбу? Will I be working tomorrow? Мен эртең иштеп жаткан болбойм. I won't be working tomorrow. I will not be. Мен кыскартып айттым. Ал мен мурда иштеп жаткан болгом. Мен кече иштеп жатканмын. I was working yesterday. Мен кече иштеп жатканбы? Was I working yesterday? Мен кече иштеп жаткан эмесмин. I was not working yesterday. Жөп жөнөкөй жеп жеңил. Сиз эмне кыласыз? Шуга he, she, it, we, you дей ар бирине мугалимиңиз ар бириңиз бирден катар айтасыз. Бирөөңүз айды, бирөөңүз we, you, they, he, she, it ар бириңиз бирден айтасыз. Бул сиздин кантип кайталаш керек экендигин бышыктап аласыз, андан дагы сизге түшүнүктүү болот. Андан ары кайталаган бышыктанга. Демек, биздин бүгүнкү үйрөнгөндөрүбүз, бүгүнкү сабакта үйрөнгөндөрүбүз эмне болду? Биз үйрөндүк. Жанагы кайталагандан сырткары ING-ни үйрөндүк. ING эмне кылды? Эң негизи бүгүнкү үйрөнгөндөрүбүз жанагы кимдин кимдики деген суроого жооп бергенди үйрөндүк. Кимдин кимдики деген суроого жооп бергенди үйрөндүк. Андан кийин this is my pen дедик. This pen is mine дедик. Бул ручка меники, бул ручка менин ручкам, анан бул ручка меники. Анан ошол көп саны this тике these болот экен, that тике those болот экен. Анан асан ручкасы Асан's pen дегенди үйрөндүк. Ал эми pen of Асан десек, бул деле Асан ручкасы деп үйрөндүк. Андан кийин continuous tense, бул узакка созулуп бүтпөгөн чак экен. Кыймыл аракетти кылып жатат экенсиз, бирок бүтө элек экенсиз. Мен уктап жатам, мен ойлонуп жатам, мен кече эле жатканмын. Сен жазып жатасың, сен түшүнүп жатасыңбы? Сен ойлонуп жатасыңбы? Ошол сыяктуу сүйлөп аткан сөзүңүздө, ойлонуп аткан оюңузда кыймыл аракет болуп, бирок процесстин үстүндө болсоңуз, анда бул continuous tense, узакка созулуп бүтпөгөн чак болот экен. Бул формула кадимки эле to-ду да кандай болсо, to be келе бир этишти кошуп, ING-ни кошуп койт экенсиз, бул ушул формуласы болот экен. Ал эми суроо берүү эрежеси, эси этиши to-ду да кандай болсо ошондой. Жана I work to in office in the room деп өтпөдүк беле? Эмне кыласыз эми? I am working in office in the room today at 5 o'clock деп кете бересиз. Жанагы эрежеси, этиштин багыты, места, убактысы кете берет. Ал эми суроо бере турган болсок, бул суроо катары билесиз. Эми суроонун алдына эле why, how, when, what ошолордун бирин коюп коесуз. Эмне кылып жатасың? What are you doing? Сөйлөгөндө сен жасап жатасың. You are doing, туурабы? Сен жасап жатасыңбы? Are you doing? Эмне жасап жатасың? What are you doing? Ошол эреже бүт бааны колдонулат. Ушул менен бүгүн сабагыбыз аягына чыгат. Ал эми сиздер эртеңки күнгө ташыма өтүлгөн грамматиканын бүт баарын кайталайсыз. Жанагы өтүлгөн питичкаларды коесуз, кайсысын билесиз, билбейсиз. Андан кийин туура эмес этиштерди бүт баарын кайталайсыз. Экинчи, үчүнчү катарларын кошуп, бүгүн туура эмес этиш кошпой турабыз бүгүнкү сабакта. Сөйлөп буга чейинкисин сиңирип алыңыз, мындай айтканда. Аны жаттап алыңыз, автоматты кетирип алыңыз. Андан кийин мол эмеде китепте китептин 68-ci бетинде сүйлөм турат, 7 сүйлөм турат.
I am cutting деп мен кесіп жатамын. Ошоны сиздер 9 сүйлөм чыгарасыз. I am cutting, am I cutting, I am not cutting. Келе чак өткөн чагына. Ал эми ошол 7 сүйлөмдү 60 сүйлөм чыгарасыз да, андан кийин англис тилине которуңуз деген тема бар. Ошол 68-бетте. 68-69 бетте. Ошону англис тилине которуңуз. Муну албетте кылыңыз. Анткени бул экзаменде текшерилет. Буга чейин өтүлгөн туура эмес. Англис тилине которуңуз дегенди сиз которуп келе бериңиз. Бул акырында сизге экзамен тапшырганда сизге жеңил болот. Ошо менен эртеңки күнгө тапшырма сиздерге топик айта турган сөзүңүз бул менин досум жөнүндө. Өзүңүздүн досуңуз жөнүндө эртең айтып бересиз. Топик жазганды бересиздер, кыргызча же орусча түзөсүз, ошону которосуз. Ал эми эси, этиши, местасы, убактысы деп которо бересиз. Бул жакта топик, китепте топиктердин арасында менин досум деген текст бар. Ошодон идеяны алып, жаңы сөздөрдү алып, бирок өзүңүздүн топигиңизди түзсөңүз да болот. Ал эми канчалык көп сүйлөсөңүз, топигиңиз канчалык көп болсо, ошончолук жакшы. Көбүрөөк сүйлөгөнгө, көбүрөөк болушунча узак сүйлөгөнгө, кеңири сүйлөгөнгө, андан кийин шашпай, жаңы сөздөр колдонуп сүйлөгөнгө аракет кылыңыз. Эгерде сиз ушул нерсени кыла турган болсоңуз, күндөн күнгө сизге жылыш болот, аракет болот. Ал эми жылыш сизге кайра аракет кылганга, ал эми результат аны сиз алдыга жылууга, мотивация алууга түрткү берет. Ал эми сиз унутпаңыз, окушуңуз керек, үйрөнүшүңүз керек, бир гана өзүңүз үчүн эмес, анткени сиздин баарыңыздар ата-энеңиз акча төлөп жатат. Балким өзүңүз иштесеңиз да бул оңой эмес акча табыш. Ал эми сиз күндө эле келип кете бербейсиз. Дайыма эле сизге бул 2 ай курс бүткөндөн кийин дагы 4 ай, дагы 5 ай деп антип дайыма эле сиз келип кеткенге окуганга убактыңыз жок. Аны мээңизден чыгарыңыз. Убакытты конкреттүү коюңуз. 2 айда үйрөнөм дедиңизби? Демек 2 айда максат кылыңыз. Ашша мээңизден чыгарып салыңыз. Ал эми айтык сиз дайыма эле келген кеткенге мүмкүнчүлүгүңүз убактыңыз жок экен. Ал эми ойлобоңуз, сиз мен күндө сабакка келип атам. Демек 1,5 саат сабакка убактым кетип атат. Андан кийин контракт 3,5 сом контракт төлөдүм. Болду ушул эле, демек 3,5 миң акча менен жана дагы ушул эле 1,5 саат убакыт менен бүтүп калат деген нерсени мээңизден чыгарыңыз. Сиз күндүгө 1,5 сааттан убакыт бул жерде курста отуруп атасыз. Келишиңиз үчүн 1 саат убакыт кетет. Барышыңыз үчүн дагы 1 саат убакыт. Үйдө даярдана турган болсоңуз, жок дегенде күнүнө сиз курска 4 сааттан убакыт кетирип атасыз. Ал эми акчага келе турган болсок, сиз ал эле контракт менен бүтүп калган жок. Сиз эмне кылып атасыз? Күндүгө тамактанып атасыз, келип кеткенге жол кире болуп атат. Сабактан чыгып курска келе турган болсоңуз, түшкү тамактанасыз. Ал дагы курстун эсебине кетет. Демек сиздин курсуңуз, 2 айлык курсуңуз канчалаган күнүнө 4 сааттан убакыт жана дагы 8 миң, 9 миң акча менен курсуңуз бүтөт. Бул оңой эмес. Ал эми ал нерсени ошол биз ата-энеңиз сизден, бир туугандарыңыз сизден үмүт кылып атат. Балам менен окуп атат. Инем же менин жакыным курста окуп атат. Бул сүйлөп чыгат деген үмүт бар. Ал эми сиз ошол үмүттү актаганга аракет кылыңыз. Анткени сиз акылдуусуз, сизде жылыш болду, өзгөрүү болуп атат. Ал эми ушул нерсени, ийгиликтер, ушул жылыштарды жакшылыктар менен, ушул ийгилигиңиз менен ата-эне, бир тууган жакындарыңыз сизден бир нерсе күткөн адамдарды ушул ийгиликтериңиз менен сүйүндүңүз. Ал эми анда эмесе тапшырма сиздерге бүт баары түшүнүктүү болду. Кийинки сабактан биз дагы терең, кызыктуу, тереңдетилген дагы темалар өтүп кете беребиз. Сиздин күндөн күнгө грамматикаңыз көбөйүп кете берет, жаңы сөздөрүңүз көбөйүп кете берет. Ал эми бүгүнкү күндөн баштап суперкомпьютермен деген текст бар. Аны сиздер башында түшүндүргөнбүз. Ошол суперкомпьютермен деген текстти 2 бетиндеги жаңы сөздөрдүн бүт баарын билип келиңиз. Анткени биз текстти кыргызча же орусча которуп беребиз, сиздер ошону англис тилине которосуз. Андан сырткары сиздерге грамматиканы берип калдыңыз, көп нерсе өздөштүрүп калдыңыз. Эми мугалимиңизден сураңыз, аудио материалдарды берсин. Бизде даяр аудио материалдар бар, сиз уга турган. Ошол аудио материалдарды алыңыз. Жана дагы көчөдө ар кандай мүмкүнчүлүктө башка пайдасын нерсени уккандан караганда ошол аудиону угуңуз, ал нерсе кулагыңыз көнсүн. Андан кийин бара-бара түшүнө баштайсыз, акцентти кабыл ала баштайсыз. Ал эми бул сизге тилиңизди дагы туура сүйлөгөнгө, так сүйлөгөнгө жана дагы ошол өзүңүздүн сүйлөө эрежиңизди жартканга аябай чоң жардам берет. Ал эмесе сиздерге ийгилик.